Элестетиңиз, сиз оюнун катышуучусуз. Сиз эки байгенин бирин тандаңыз. Алмаз же бөтөлкө суу. Тандоо жеңил. Алмаз көбүрөөк бааланат. Эми элестетиңиз, ошол эле тандоо, бирок сиз чөлдө бир нече күн суусап жүрөсүз. Тандооңуз өзгөрөбү? Эмнеге? Алмаз анча баалуу эмеспи? Экономист Адам Смит тарабынан баяндалган баалуулуктун парадоксу. Парадокс боюнча баалуулукту аныктоо жеңил эмес. Оюнга катышууда алмаштырылуучу баалуулугун ойлондуңуз. Ал үчүн кийин эмне аларыңызды. Бирок экстремалдуу шарттарда айтылган чөл сыяктуу сизге колдонулуучу баалуулугу керек болду. Сиздин абалыңызда ал канчалык пайдалуу экенин. Бирөөнүн гана таңдаганда биз калтырылган пайданы эске алышыбыз керекпиз. Башкача айтканда, бирөөнү алып, экинчисин таштаганда биз эмнени жоготобуз. Эгерде сиз чөлдөн чыга албасаңыз, алмазды тандоо маанисиз. Азыр көбүнчө экономисттер баалуулуктун парадоксун пайдалуулукту түшүнүүгө колдонот. Канчалык деңгээлде адамдын муктаждыгын камсыздай аларын. Пайдалуулук түшүнүгү бардык муктаждыкта колдонулат. Базалык тамактануудан баштап, ырахаттандырган музыканы угууга чейин. Албетте, пайдалуулук адамга жана абалга жараша өзгөрөт. Базар экономикасы пайдалуулуктун аныктоонун жеңил жолун сунуштайт. Пайдалуулук сиз ал үчүн канчалык акча төлөй турганыңыз менен. Эми кайрадан чөлдөсүз. Бул жолу сизге алмаз менен бөтөлкө сууну ар бир 5 мүнөт сайын сунуштайт. Көпчүлүк сапардын аягына чейин жетишерлик суу менен болушунча көп алмазды таңдашат. Мунун негизинде болушунча пайдалуулук жатат. Сиз жаңыдан алмаз менен сууну таңдоодо алардын пайдалуулугун салыштырасыз. Алгачкы бөтөлкө суу алмаздан баалуу. Убакыттын өтүшү менен сизде жетишерлик суу болгондо ар бир жаңы суу бөтөлкөсү ашыкча жүк. Ошондо сиз алмазды таңдай баштайсыз. Мындай нерсе дайыма биринчилик муктаждыктагы буюмдар менен эле эмес. Бир буюмдан канчалык көп болсо дагы андай жаңы буюмдун пайдалуулугу же рахаттандырылышы ошончолук төмөн. Бул азайган болушунча пайдалуулук закону. Сиз бир же эки жакшы көргөн торту алмаксыз. Төрүнчүсү жакмак эмес, а жүзүнчүсү сиз жегиче жарыксыз болмок. Же бир эле кинонун көрсөтүүсүнө акча корогончо же тажаганга чейин барса болот. Анда сиз дагы бир билеттин болушунча пайдалуулугу нөлгө жакындаганга чейин. Пайдалуулук бир гана сатып алууда эмес, ар бир чечимибизде колдонулат. Пайдалуулукту аныктоонун интуициялык жолу ага коротулган убакыт жана ресурстар менен өлчөнөт. Базалык муктаждык камсыздандырылганда биз чечимибизди качан ал иш-аракет пайдалуулугу азайганга чейин сактайбыз. Бул чечимди жашоодо ар ким кандай чечет өзүнчө окуя. Бул парадокс баалуулукту өзүбүз гана аныктайт экенибизди көрсөтөт. Биздин жалпы муктаждыгыбыз, жакшы көргөн нерселер жана биз жасаган тандоолор.